Эми кайда жүрөт десең? Ай, чалчы. Эжекемди Нымыркайынын мурдун, кабагын Нурландыкына эле окшоттум. Тагай тартат да. Мени тарткан да мени. Окшош эми анан балам. Бир тууганын балдары болгондон кийин. Тогутай. 7 апрель элдик революция күнү. Кыргыз эли эркиндик, адилеттүүлүк жана мыйзамдуулук үчүн бийликке каршы чыккан тарыктагы окуя. Мына ушул окуяны төңкөрүштү камтыган чыгарма жаш драматург Линара Бакыбаеванын Бакыт учурган 3 спектакли борбордук көрүүчүлөргө тартууланды. Чыгарма жаш драматург Линара Бакыбаеванын калемине таандык. Бул ошол өзүңүздөр көргөндөй 7 апрель окуясына дагы болгон жанагы жүздөн ашык балдардын өмүрүн алган ошол окуяда бир үй бүлөнүн тагдыры жашоосу чагылтырылган бул эмеде. Чыгармада эне эки баласынан кызы менен уулу да ошо күйөө баласынан ажырайт биринчи, анан кийин кызынан ажырайт. Kızım canına, geçinene, canına otur. Olboy beni, bırak özü çıklayta, tutunuz. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын тарыхы 1972-жылдан башталат. Ошол кездеги партиянын Ош обкомунун биринчи катчысы, кемеңгер жетекчи Султан Ибраимовдун демилгеси менен 1972-жылы Ош кыргыз драма театры уюшулган. 1974-жылы Ош театры көрүүчүлөргө өзүнүн эшигин ачкан. Мына ошондон бери театр жарым кылымды камтып отурат. Биздин театрден борборго 6 спектакль алып келдик. Ошо тандалган жаш театр спектакльдерибизден дүйнөлүк классикалык чыгармалардан бар, жергиликтүү ошо өзүбүздүн кыргыз драматургтардын чыгармаларынан бар, ар кандай жанрлар, тарыхый драмалар, классикалык чыгармалар бар. Эми ушул биздин негизги максат биринчиден ушу борбор шаарда дагы көрүүчүлөрүбүзгө өзүбүздүн театрдын дараметин таанытып кетүү. Анан экинчиден ошол тажрыйба топтоп, жаш актер, актрисаларыбыз бар. Булар дагы ушул чоң театрлардын сахнасында ойноп, өзүндөй бир такшалган болуш керек, тажрыйба топтош керек деген. Ийгиликтерибиз аз эмес, эргүү сыйлыгында бир топ номинациялар боюнча жеңип алдык. Жаңы спектакльдер даярдалып коюлуп атат. Эми ушул чыгармачылык театрдын дараметин, атагын, бул эми Ош театры деген мурда атактуу чоң театрлардын бири болгон да, ошол атакка, ошол даңкка кайра алып келүү биздин негизги аракеттерибиздин бири. Meni işte çat kopa. Bana Kayrat ayt çat kopa. Sabahın kolayın. Kayrat'ın eşininden ayrıldık. Kadayca. Altalaydın canına demediler beni. Biz de öyle aytmadık Ece. Жаш драматург Линара Бакыбаеванын 7 апрель окуяларын жазган драмада кантуу төңкөрүштүн сабагы чагылдырылат. Эне балага өмүр берет, жашоо алып келет, жакшы үмүт менен багып чоңойтот. А согуш, кандуу төңкөрүш, куралдуу кагылыштар, массалык башаламандыктар энелердин бапестеп өстүргөн балдарынын өмүрүнө балта чабат. Ынтымактуу адамдык жөнөкөй бакыт уялаган үй бүлөнүн туусу кулайт. Бул театрдын өзүнүн труппасынын потенциалы абдан жогору деп эсептейбиз. Анан режиссурасы дагы, негизи бул театрдын репертуары дагы менимче ушул биздин бүгүнкү күнүн талабына өтө жооп бере турган театрлардан. Анан эми бул театрда жоопкерчилиги өтө чоң да. Бул биздин улуттук театрдын экинчиси болуп эсептелет. Ошондой эле улуттук бир кездеги легендарлуу театрыбыз болуп эсептелет. Советтер Союзунун учурунда Ош театры бул Кыргызстандагы номер 1 театр болчу. Демек ушул эстафетаны алып жүрүп булай болгондо чоң жоопкерчиликти талап кылат. Өлкөдөгү ар кандай саясий туруксуздук жана коомдук башаламандык эл турмушуна кедергисин тийгизет. Ошол үчүн элдин тилеги бир гана тынчтык, эч качан жамандыктар болбосун деп тилешет актрисалар. Азыркы Бакыт учурган 3 спектаклинде Тариханын келиндин ролун ойнодум. Негизи эле бул чыгарма баарыбызга таасир эте турган, мындан кийин мындай окуя болбосун деген ойдо ошо 2010 окуядагы бир үй бүлөнүн тагдыры. Энебиздин Гүлү деген эң улуу кызынын образын жараттым. Ал Гүлү жолдошу эшим менен көпкө чейин балалуу боло албай жүрүшкөн. Биздеги өзүңүздөр көргөндөй жанагы революцияга туш келип калган экен төрөгөндө. Тилекке каршы ошондой жаман окуялар болбосун. Жаш аябай каттуу кайгыдан улам.
бул дүйнөдөн эрте кетет да. Ошол кыздын образын жараттым. Ош улуттук драма театрында коюлган Бакыт учурган 3 спектакли борбордук көрүүчүлөргө тартууланып, зал толуу көрүүчүлөр кызуу кол чабуулар менен актерлордун таланттарына баа берип, ыраазычылыктарын билдиришти. Başka salganını götürmesin arkamı çok balam. Benim dibeken bu. Benim dibeken bu.